Акбар Абдуллаев UFC'ге bir qadam қалды. Жеңілбес қырғыз мушкері сентябрь айында Dana White Contender сериясы мелдешінде қатышат. Бұл UFC ұйымының президенті Dana White тарабынан түзілген талантты жана жаш мушкерлерге UFC менен келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк берген атайын тандап алуу мелдеши. Бұл турнир кадимки UFC турнирлеринен айырмаланып Лас-Вегастагы UFC APX залында көрүүчүлөрсүз өтөт. Мушкерлер бұл жерге чемпиондук титул үчүн эмес, өздөрүнүн өнөрүн көрсөтүп, Dana White'тын көзүнө түшүү үчүн чыгышат. UFC'ге кирүү үчүн канча беттеш утуш керек? Түз жооп болгону бир беттеш утушу зарыл. Бирок бул жерде абдан маанилүү бир шарт бар. Жөн гана жеңиш жетишсиз. Мушкер жеңишке жеткен күндө дагы UFC келишимин дароо бербей коюшу ыктымал. Dana White беттеш бүткөндөн кийин келишимди кимге берерин өзү чечет. Ал мушкердин ата-анашын нокаутка түшүрүшүн, муунтыкмасы менен угутушун, агрессивдүү жана эсте каларлык мушташ көрсөтө алабы? Мына ошол нерсени карайт. 13-0 деген рекорд менен келе жаткан Акбар буйруса бул жактан өзүн көрсөтүп, UFC'ге кирет деген ишеним бар. Азырынча анын ата-анашы ким болот белгисиз. Акбар акыркы 5 беттешин One Championship'те өткөрүп, бардык каршылаштарын техникалык нокаут менен мөөнөтүнөн мурда уткан.